Азыркы таптагы бир топ ата эненин эң чоң көйгөйлөрүнүн бири бул баламдын тили жакшы чыкпай атат деген суроо болуп жатат. Бул суроону чечүүдө эң жакшы ыкмалардын бири балаңыз менен туруктуу түрдө сүйлөшүү. Балаңыз жаңы төрөлгөн ымыркай болсо дагы, 2 жаштагы бала болсо дагы алар менен күнүгө сүйлөшүү, айланада болуп жаткан окуяларды жөнөкөй тил менен айтып берүү алар үчүн аябай пайдалуу болот. Себеп дегенде балаңыз сүйлөбөсө дагы мээсинин түпкүрүндө ата энеси айткан ар бир сөздү, сүйлөмдөрдү автоматтык түрдө жаздыра берет. Анан сүйлөгөнгө убакыт келгенде ошол сүйлөмдөрдү, сөздөрдүн топтомун колдонуп сүйлөгөнгө аракет кылат. Ал эми бул маселени чечүүдө дагы бир ата энелердин жардамчысы бул китептер. Мисалы үчүн биздин китептер кичинекей балдарга арналып, алардын кабыл алуусуна фокусун чачыратпаганга багытталган. Ошондуктан бир бетте бир эле сүрөт, анан бир сөз. Балдар алгач сүрөт аркылуу ошол нерсенин кебетесин, түсүн үйрөнөт, анан анын аталышын үйрөнөт. Бул китеп, мисалы үчүн үй жаныбарлар деген китеп, бир бетте бир эле жаныбардын сүрөтү, алгач бала жаныбардын өзүн үйрөнөт. Мышык кана десеңиз, мышыкты көргөзөт. Андан кийин бул эмне десеңиз, мышык деп сүйлөп баштайт. Ошондуктан балдарыңызга мүмкүн болушунча төрөлгөндөн тартып эле сүйлөшкөнгө, жөнөкөй тил менен бир нерселерди айтып бергенге аракет кылыңыз. Анан ушундай сүрөттөр аз, сөздөр аз китептерди чогуу окуганга, көргөзгөнгө, тааныштырганга аракет кылыңыз. Балдардын тилинин чыгуусуна дагы кандай ыкмалар бар? Төмөндө башка ата энелер менен дагы бөлүшө кетиңиз.